Мантаң бар болса, Рухордоға жатабыз. Ого, Рухордо комплексіне кіре берші. Мейлі алайын. Туристер де көп, ел де көп. Ол жақтарында да магазиндер бар екен. Олар нөл алышып отыр, не болады, ары нөл ал. Былтыр 500 сомнан кірген болдық, биыл арзандатып қойыпты. 300 сом болып қалды. Рухордон чоғы бір алай берізі. Желмаян. Достар, салам. Біз Рухордо Мадани этно комплексіндейіз. Жаңбай бұл жақты бір неше жол көргенде отады. Алмамет мен Құштарбек бірінші жол келген. Мен дағы былтыр келгендіктен азыр біз Жаңбай мен Құштарбек мен Алмаметке таныштыру іштерін жүргізейін отады. Жаңбай екеуміз. Чыңызордо комплексінен баштайбыз. Чыңгыз Айтматов дүйнөгө таанымал улуу жазуучу Алмамет. Анын чыгармалары дүйнө элдерине бир нече тилде которулган. Андан тышкары бул жерден көпчүлүк туристтер бул жерге келген сөз түрү сүрөткө түшөт. Кел сүрөткө түшкөзөң болот. Ке тартам. Ойлонуп, Айтматов кара. Ал жерде музыкалар чыгып турат окшойт да так, жол экен бүгүн. Сол музыка жаңырап атат. Кышкы Москва тышта жер бар. Будан жакшы табасыз. Тышта көргүс келесиң жер. Биз алып барганда шак көрсөдүңбү? Көрсө. Атайын Рухордону көрсөтөт атат экенбиз, а? Бұл жақта азыр ремонт болып жатқан окшойт. Оңдоо иштери жүрүп атат окшойт. Биз былтыр келгенде бул жактын баардыгын бизге тааныштырып, гидтер жүргөн болчу. Быйыл да туристтик сезон толук ачылды элек окшойт. Ол жерден көбінше бұл жерге келген туристердің барлығы ушул жерден сүрөткө түшөт го. Сайыстелип болдум деп сүрөткө түшүп коюп жаңа ол жерден кармап отуруп агар соруп Айтматов Рухордо комплексиндеги айтели. Достор, биз азыр акыркы убактарда ушу аябай актуалдуу бир талкууга айланган тема болгон ушул интернет социалдык тармактарда ошо комуз үлгүсүндөгү пирске келдик. Азыр мынакей могу менин артымда турган. Ошо анткени кыргыздын улуттук аспабын тебелетпеш керек экен. Бул жерге канча деген адамдар келип тебелейт деген сыяктуу да пикирлерди айтышып, аны өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич өзүнүн Facebook баракчасына ошондой сурамжылоо кылып жарыялаган эле. Анан аябай бир талкууланып, анан көпчүлүгү бул болгон жөн гана ошонун эмблема түшүрүлгөн пирс деп ушундай да пикирлер айтылып, айтор көп талкууга жем таштаган бир ошо пирстин жанындабыз азыр.
Nesinde büyük konusu üç kılın. Sonunda. Bilgiler. İlaçlar alkol. достор мен үстүмдө турган бул болсо ошол кечине күйгөндө ошо комустун 3 кылын элестетет экен. Мага жакты аябай соңку негизи эле мындай ар бир нерседен позитивдүү жагын издегенге аракет кылышыбыз керек го. Мисалы өзгөчө элдер эзе алып жүрүшөт. Сон ийгилик болсун достор. Ушул жерди көрүш үчүн атайын келдик эле. Рухордо дагы саякат уланып атат. İçim көрүп жүрүк. Алмамет алла ким экен? Ата Каралаев дейт. Кандай алайын Куштарбек? Ойлап қалдым, обзор болды. Болду экен. Сага кандай жагып атабы бүгүнкү саякат? Куштарбек видео тартып атам мен. Капотча мындай эле. Айтып койбойн жакшыбы жаманбы? Бери карасаң. Бірден алсам, ойнап қолын обзор болды. Алыстан. Сага бүгүнкү саякат жагып атабы дейм. Саяхатсаным болды да. Кандай сезимдер калтырып атат? Өтө башкача эмоция сыргак. Ошо башкача. Пирс кандай экен? Комустан жасалган пирс. Жакты. Болду. Сөз тамара. Нерді артырбайм. Спонсорство Министерства культуры, туризма Республики Корея, корейский буддизм. Согетсон. Кушка кандай экен аны? Оор темир экен, Bir hareket var o içinde. Аллага шүгүр. Рухордону көрүп чыктык. Сон болду. Ne? 5 koyalım mı?